Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад университетинин Жалал Абад коллежинин БКМ бюджет 01-18 тайпасынын студенти Куламдыкова Сайкал. Саламатсызбы эжеке? Мугалим Төрөбекова Миргүл Курманбековна. Предмет: студенттердин окуу изилдөө ишмердиги. Тема: изилдөө доклады. Доклад жазууда биринчи айта турган ой ыраттуу болуу керек. Экинчи, бир ой менен экинчи ой уланып кетүүсү керек. Үчүнчү, мончоктой тизилип туруусу керек. Төртүнчү, докладда пикирлер ыраттуу болуусу керек. Докладды адамдар өздөрү окуп албайт. Аны окуп берип жатканда укканга ыңгайлуу, уккулуктуу болуусу керек. Аягында колдонулган адабияттар болуш керек. Доклад ийримдин ишинде, кечелерде, жолугушууларда, конференцияларда окулат. Доклад жазуудан мурда ошол жазыла турган материалдарга негиз болчу тема терең үйрөнүлүүгө тийиш. Тема жөнүндө жазылган сын макалаларды окурмандардын пикирлерин таап, таанышып, керектүү учурларын көчүрүп алуу керек. Докладда эмне жөнүндө айтаарың, кайсыл багытка көбүрөөк көңүл бураарың алдын ала дайын болуу керек. Доклад даяр болгондон кийин кайра окуп машыгуу керек. Себеби угармандардын алдына чыкканда жазылган нерселерди үңүлүп окуп отурбай, жай сөз менен баяндап берген абзел. Айрым мисалдарды, цитаталарды окуп калганын жөн гана сүйлөөгө болот. Докладдын соңунда кайсыл адабияттардан пайдаланганы көрсөткүлө.